Теледи ТВ кабыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жекшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын бейбаштыгы жол кайгыл милициясы оор абалда ооруканага жеткирилди. Большие люди долбоорунун артисттери жол кайгыл милициясына кол көтөрүп камакка алынды. Сот органдары бейбаштарды кое берип кутулду. Күтүлбөгөн жол кырсыгы 19 жашар бала ордунан мүрт кетти. 29-нан 30 сентябрга караган түнү Борбор калабызда укук коргоо органдары арасында чыр чыкты. Белгилүү болгондой, кызмат өтөп жүргөн жол кайгыл милициясы тозгон унаадан Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын кызматкеримин деп тааныштырып, чыгып тартип сакчыларга кол көтөргөн. Мас абалдагы айдоочулар менен бир топко чейин алышып отуруп, качып кетүү аракетин көргөндөрдү шаар ичинде кубалап отуруп колго түшүрүштү. Бул окуянын жыйынтыгы боюнча жол кайгыл милициясынын бир кызматкери оор абалда 4-ооруканага жеткирилди. Өздөрүн өздүк коопсуздук кызматкерлерибиз деп атагандардын бейбаштыгы биздин алгачкы материалда. Бишкек шаардык жол кайгыл милициясы кызмат өтөп жаткан Ленин районунда болгон окуя кадимкидей эле башталат. Инспектор тозгон унаа баш ийбей качып, тартип сакчылар аркасынан кубалашат. Көпкө узабаган кубалашуудан кийин бейбаштардын жолун тороп токтотушат. Бирок мында да инспектордун буйругун тегине албай, айдоочу артка берип, качып кетүү аракетин көрөт. Кайра аркасынан түшкөн кайгуулчулар жөн эле кое бербейт экенин билген соң, достору менен кошо жүргөн айдоочу урушту баштайт. Чогуу жүргөн шериктеринин бири Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын күбөлүгү менен коркутуп, тартип сакчыларга кол салышат. Ана жасырып адам жасыр. Тартып алган. Тартып алган. Чыкча. Эш ратсамыш. Ратсам. Не алот? 12-44. Ne çekiyorsun? Şuna sağda. Yok. O ne ki? Hayır paşa, kosana işki. Sırışla. Çıkma. Tak kol. Çıkma. O ne ki? Bol. Jön tur deme. Jön. Jön. Jön deme. Dur. Şutira mı? Gençlikte bittiler. Hey, John Dem, hey. Dur lan. Tartla. Onu getirmez mi? Sen de Жакалашып мушташкандары аз келгенсип, өздүк коопсуздук кызматынын штаттан сырткары кызматкерим деп тааныштырган жаш бала тартип сакчылардын бири муунтуп кирет. Жөндөме? Мындан улам кайра качуу аракетин жасап, бейбаштар Toyota Funcargo унаасына отуруп, алдынан чыккан тартип сакчыны сүзүп, капотуна илинип калган кызматкерди болжол менен 200 метрге чейин сүйрөп барып, тормоз педалын басып, жолго ыргытып ийип качышат. Бул туурасында маалыматты рация аркылуу жол кайгыл милициясынын 1-ротасынын өздүк курамына беришип, бейбаштарды колго түшүрүүгө жардамчы экипаждар чыгышат. Кайгуулчулардын ыкчам аракеттери менен алыс кетирбей токтотушат. Бул жолкусунда качайын деген бейбаштарга асманга эскертүү ок атылат. Андан соң бугада көмбөгөндөрдүн унаасынын дөңгөлөктөрүнө атып токтотушат.
Мынтип кошумча экипаждардын жардамы менен токтотулуп, кайгылуучулардын көптүгүн көргөн соң гана тынчышат. Айтсак, бул балдар сабап андан соң сүзүп кеткен тартип сакчы ошол эле замат ооруканага жеткирилип, оор жарат алгандыктан реанимация бөлүмүнө алып киришет. Бул окуяга күбө болгон жол жүргүнчүлөр да жаш балдардын бул аракеттерине дагы деле таң берип жатышты. Мен такси өтүп баратканмын, карасам, көрчү бул балдарды көрчү эмелер. Милиция кызматкерлери токтотуп тургандан кийин бул бала көрчү алар менен мушташып, милиция кызматкерлерине кол көтөрүп, андан кийин нагло эле машинасын ачып туруп отуруп эле байкени милиционерди сүзүп 100 метрге под 100, да, там скорость 100 было, больше даже, может быть, анан байкени ыргыт, короче, жолдон ыргыта сүзүп, анан ошол майдандан дальше качып кетем, бияктан болот. Машина байкени 100 метрден ашык сүйрөп барды, 100 менен айдады окшойт, да, как нагло элечи. Андан кийин байке кулап калды, бир топ анын жанында турдук, скорый келбей кичине. Мен да шаардан келаткам. Садык Алиевадан өтүп Акырман келаткам, тиги же гаишниктер сопровождениесі көрүнүп калды. Түш токтосом эле мушташып атышат, сатыр болуп эле. Бир маалда гаишник сотрудник башына капотко салган бойдон кирком турам, тиги 100 метрге чейин 120 метрге чейин басып акырана кулап сотрудник сүйгөн көрдүм. Сотрудник жигилип түштү же? Сотрудник тиги рульду бурганда тиги ондайынан кулады окшойт, видиш. Катуу жабыркадыбы? Катуу жабыркады. Автомат бар эле, сотрудник же жок беле? Автомат бар, ол жакта илинген бойдон кетти да. Жардамчы экипаждар менен колго түшкөн соң да бейбаштар тынчыбай. Ден Сяпина көчөсүнөн бери Алымкулов көчөсүнө чейин качып келген балдар мушташабыз деп да тартип сакчылар күч колдонуп тынчтырышкан. Бери кара сени, безсиң? Ордан бери кара. Соучастниктер. Штатник СБ МВД мынакей. МВД СБ. Салыбаев деген сотрудник милицияны иштейтиндер экен. Ушуну көргөзүшүп, водитель өзү сопротивление кылып, андан кийин досу мас абалында машинасын айдап качып баратып, биздин сотрудникти сүзүп, дальше качып, автоарнактан кайрылып келип, ушул жерден кармадык. Кайсы көчөдө? Алымкулов көчөсүнөн ЖД пресстин астына куалап жетип кармадык. Бияқта да бар. На водитель бияқта. Сопротивление кылган бала. Мынакей. Буда сыр ушунуку. Ушул биринчи сопротивление кылган, экинчисинде мунун досу айдап качкан. Карачы бери. Bu yakta bu maçtan ayıp kaçkan mı nasıl? Bize o şartta düzgün bilin. Süzüm. Maçtan номери yok. Kaçma bu maçtan. Машина? He, bu maçtan ne yaptın? Hep luparik mi çoğu? Hep luparik. Bir kusak bir torap yolda. Nereye tut? Ulan o süzdü de. Эмне болду экен? Мушташтыңыз бирөөнү? Жок. Эмне болду? Түшкөн жокмун эч ким. Түшкөн жокпу? Кийиңиз кайда калган? Кийиңиз алгансызбы экен? Жок. Түшкөн жоксуң ичинде? Жок, иштим бирок, машина айдаган жокмун. А эмне качтың? Танкайда бараткан жоксуңбу ушул жерге? Жок. Каршы дөзүсүнө кие албайсыз бир болсо, кандай дейсиз? Toyota унаасын коштоп жүргөн Mercedes үлгүсүндөгү унаада токтотулган. Анын айдоочусу кайда иштейт экенин биле алган жокпуз. Бирок унаасынын мамлекеттик номурунда башкы прокуратура деп жазылып турду. Патрульный машиналарга жол бербей качып куалап келди бияка чейинчи. Аркасына биз патрулька менен жетип аркасынан келдик. Бул достору экен. Достор окшойт да. Бул окуяга башынан катышкан бейбаштар менен алышкан инспектордун айтымында мас абалдагы айдоочуларды колго түшүрүү аз эмес убакытты сарптаган. Эмеден Садык Алиева эмеден тосконбуз. Сапинадан. Водители мас абалында болчу. Андан кийин досторуна чалды, якобы достору сотрудник экен келишип, ушу из учу салышып, напарник үчөөбүздү талкалап, журмалап сабап, напарниктин өзү машинага сүзүп, жанындагы досу айдап качты да. Анын артынан кубалап, бүтөн преследование кубалап жүрүп, ушул көчөдөн ушул жерден кармадык азыр алып келди. Сиз напарниңиз ким? Мен напарник 4 горбалин салып кетти скорый азыр. Автоматчы. Автоматчы. Катуу жабыркады эле эмне? Пока белгисиз Реанимацияга киргизип бирдешип атат азыр. А бул кимдер экенин өзү билдиңизби? Ким экенин билген жокпуз. Якобы азыр СБМдин штаты экен, экинчи айдап кеткен водитель. Ошентип айтып атат. Удостоверениеси бар экен, көрсөтүп атат. Барсак, биздин бир автоматчик баланы машина сүзүп качты деп информация рациyaдан келди. Ошол моментте
баягы место происшествия барсак, действительно автоматчик балабыз жерде жатыптыр, неме машина сүзүп кеткен боюнча. Скорый чакырышып, балдар күтүп турган экен. Биз дальше машинаны преследовать этип аркасына кеткен экен 744 экипаждын гаилери. Аркасынан баратсак, Денисаевдин көчөсү менен Алыпкулоо көчөсүнүн кесишинен бизди карай күн чыгыштыгөстө кубалап келаткандан биз ошол жерден кошулуп, Алыпкулоо көчөсү менен южный направлениеге кетип бараткан жеринен кармалды машина. Ордунан баарын тең жетип келген тез жардам кызматы карап чыгып, тийиштүү чара көрүү үчүн тартипке ылайык бардык колго түшкөндөр алгачкы наркология бөлүмүнө жеткирилишти. Бир аз эс алып калган балдар кайра өздөрүн баатыр сезе башташтыбы, Айтор наркология бөлүмүндө да мүнөздөрүн көрсөтө башташты. Kimdi temizliyorsun? Kimdi çaktın bilesin? Tak kameranı. Açın. Şık. Kimdi süzdün ben? Ne? Sağ ol. Hayır okey. Hadi buradayım. Hayır okey. Otur. Мындан 1 мүнөт мурун эле эркектигин көрсөтүп жаткан балдар колго түшкөндөрүнө кайгырыштыбы, же эмне болду? Кайра ботодой боздоп ыйлап жатышты. Özüme kaçın. Kaçın. Evet. Yeter al da kameranı yeter çabuk. Ne var sağ mı desen? Ya sağ kıtır başta çok. Pus oturayım. Oturayım. Uçuk bolma. Hayır bakayım. Ben çıkam. Батыр болуп жол кайгылуу милициясына баш ийбей, атүгүл кол көтөрүп бирөөсүн сөзүп кеткендер аларды колго түшүрүү учурунда эмнеге таяк жегендерине таң калып жатышты. Мында да ыйын токтото албай, болушунча тегеректегилердин боорун орутуу аракеттерин көрүштү окшойт. Бири мынтип ыйласа, экинчиси биздин чыгармачыл топ менен жол кайгылуу милициясын сөз менен коркутуп жатты. Камераны тартчы брат. Сурамам сени. Götün jelken için ayrım mesela erkekçe yapalım. Bir yıldan 2 yıldan çıksam da ne oldu? Nazlansan mı? Nazlansan? Güçlüsün mü? Güçlümesin mi? Sımay bırak. Ot sımay bırak. Sımay. Это mesela. Sen bunu mu var mı? Yeter olsun alt. Hey, oldu ne? O yaptı. Bol canım ne öyle mi yoksa hani? Jigitler boldular. Sen ne sımay? Oldu. Tarttın gol. Götün jedet gol. Tarttın gol boldu. Aldı. Бейбаштардын аты жөндөрү да такталды. Бири 1992 жылы туулган Иманкулов Бектур Болотбекович, экинчиси 1992 жылы туулган Бузурманкулов Эркин Алмазбекович, дагы бири 1991 жылы туулган Мукай уулу Төлөмүш болуп, төртүнчүсү 1988 жылы туулган Исаков Адлет Эмилбекович болуп чыгышты. Ал эми өздүк коопсуздук кызматында иштейм деп баарын коркутуп баатыр болуп жүргөн Бузурманкулов Эркин Алмазбековичтин күбөлүгүн дагы бир ирет карап, документ анын бир тууган байкеси Бузурманкулов Жодат Алмазбековичке таандык экени билинди. Ал эми бул жактагы тийиштүү текшерүүдөн кийин баары тең мас абалда экени такталды. Андан соң баарын тең унааларга жүктөп, окуя болгон аймакка тийиштүү Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Olma, ertek neyse erkekçe. O jakta ошол кылды билем. Mo кайшык тартты. Тез тарт. Моңга мо. Жатай. Атын жатып калчысың. Эртең сука эмесе дүңөзүдөн. Эркин. Колуңду азыр жет. Эртең кармалбайсың. Эртең жатап кал жатай.
Бейбаштар бул жактан да бейбаштыгын көрсөтүп, эч кимди теңин албай жатышты. Арадан көп өтпөй балакайлардын биринин атасы, экинчисинин байкеси, башкасынын достору да келишти. Чыгарып кетебиз деп ойлошту, Айтор көпкө чейин биздин камерадан уялып сүйлөй албай жатышты. Атасы менен агасын көргөндө гана балдар тынчып, баягы баатырлар жоголуп кетти. Андан соң тартип сакчы жаткан ооруканадан жабыркагандын туугандары да келишти. Süzgün mına boğulur. Ben kim sağladı? Süzgün boğulur. Benim ne zaten kuru kapıska sağagan iyi. Emetken eştekmen sağlam. Adı ben hemen görsem de tetik olur. Bizde jadatır, seryoz jadatır. Azırçın balçıda jadatır, reanimatsiya jadatır. Yo, şu andan da eşlik emez. Andan Kuday aktarındaki iki jolu var geldik. Konuşmuş. Жолдон дагы бирөө жагын бөдө кылыштан отурмаксың. Баарынан да эстик. Бул генчеги отурган бул. Генчеги бул машина отур. Бул машина отурган айда ол элдер сүз эле кетти. Жүрөт мына такалда жок берди. Бүт. Эки жол. Сүрөр ала. Ол канчалык иштедим сен. Реанимацияда жаткан жол кайгыл милициясынын 1-ротасынын кызматкеринин туугандары ызаланып кетиштүү. Айтор эч нерсе билмексен болуп, баатыр болуп, ар кимди сөгүп жаткан балдарды көрүп, тарбиялоо максатында кол көтөрүп да салышты. Үйдө жатсам саат эме кылды да, түнкүдө 1:30 мага эме болду, звонок келди телефонго. Анан эмесем ушуну алсам айтты, ушуну элдиярды да машина түшүп кетти, байке эме деп айтты да, тиги больницага келиңиздер деп, 4-чугор больницага. Бардым 4-чугор больницага. Анан эмесемне барсам, ошол эме экен, кайнымды эмеге жаткызып да кроватка. Уже деген эме экен, реанимацияга тиги эмеге рентгенге да эме ташты, киргизип атышты. Анан эле ошо эмесем эме кылсам да мен барсам кайным эч качан эме албайт, сүйлөй албайт, безасынан эчтеке да билбейт. Эч кимди эме кылбайт да, тааныбайт. Ошол врач менен эметтим да сүйлөшсөм, ал айтты да, азыр мен деген эчтеке деп айта албайм дейт. Азыркы биринчи жардамды айтты, көрсөттүк деди. Бирок деген акыбалы оор деди. Жабыркаган тартип сакчынын аркасынан эле кайгылуучунун жубайы, эжеси жана карындашы да келди. Баары тең ооруканадан жакын кишинин акыбалын көрүп, жубайын сөзгө тартуу мүмкүн болбоду. Коркуп калган айымдын жанында болгон тартип сакчынын эжеси гана ыйын тыя албай, акыркы маалыматтарды айтып берип жатты. Абалы оор инимдин, ал менин иним болот бир тууган. Милицияларга эч кандай поддержка жок. Адамдардын баары мас болуп, өздөрүнүн нештатниктери мас болуп алып, ушундай кайра өзүнүн сотрудниктерине кол салган ушундай болбойт да, ушундай эч кандай эмеге правительстводон адамдарга, именно милицияларга эч кандай коргоо жок. Булардын жумушу оор, бирок ошону эч ким түшүнбөйт. Эртең адамдарга баштарына ишкилик түшсө, сразу эле барып милицияга барабыз. А бирок ошол милицияларды коргогон бир адам жок. Мына азыр инимдин абалы оор, реанимацияда жатат, 4-чугор больницада. Азыр барып келдик. Буту сынган, башында ушып, головного сотрясение головного мозга деп атат. Эртең менен эмеге томографияга тарттырабыз. Мындан ары билбейм кандай болот. Иншалла баш аман болуп, аман калса. Сотрудниктерге эч кандай поддержка жок. Ушуларды деле көз алдына алып койсо болот. Именно министрлерге чейин чыгабыз ушу менен. Бул именно ушу сотрудниктердин кылганы болуп атат да, ушу эмелерге. Сотрудник ушундай кол салса, адамдарга билбейм кандай болот. Кандай болгон күнү да бейбаштардын экөөсүнүн бул окуяга түз катыштыгы жок болгондуктан мас абалда айдагандыгы үчүн айып салынып, кое берилип, ал эми тартип сакчыларга кол көтөрүп, бирөөсүн сүзүп кеткендиги үчүн бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөткөндүгү үчүн кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга камалышты. Менин машинаман чыкты. Башка эчтеке чыккан жок. Кайсы машина жүрдү? Ал эми баарына кайра башынан көз жүгүртсөк, бул окуяга эмне себеп болгону түшүнүктүү болот. Тартип сакчынын оор абалда ооруканага жеткирилгени, деги эле бул балакайлардын эч кимди теңине албай, кол көтөргөнү биздин коркок мыйзамдар себепкер. Тартип сакчылардын милдеттеринен укуктарынын аздыгы да себепкер. Анткени тартипке ылайык тартип сакчыга кол көтөргөн кезде да бейбаштарга күч колдонуу мүмкүн эмес. Тартип сакчыларды ата тегин кошуп сөккөн күнү да оозун басып коюу же жооп берүү мүмкүн эмес. Андыктан алсыз милиция деп
сырттан эле баа бергенди адат кылбай, көчөдөгү мас айдоочуларды, бейбаштарды тынчытып биринчи кезек ар бирибиз өзүбүздүн коопсуздугубузду бекемдегибиз келсе, катуу тартипти орнотушубуз талап. Ал эми ал тартип катуу болсун үчүн тартип сакчыларды күчтөнтүүбүз керек. Бул окуяга дагы бир мисал. Тартип сакчы ооруканага жеткирилген түндөн ашып кетсе 3 күн мурда эле жол кайгылуу милициясы кызмат өтөп жүрүп ушундай бейбаштарга жолугушат. Бактыга жараша бул окуядан катуу жабыркагандар болгон эмес. Бирок тартип сакчылардын жооштугунан уруш учурунда биринин погону жулунуп, экинчисинин кадыр-баркына шек келтирилген. Анысы аз келгенсип мындай оор кылмышка баргандар 3 күндөн кийин 1-май райондук соттун чечими менен үйлөрүнө кое берилген. Отур баштайбы, синдирип атасың туткан. Отур. Бейбаштар жол кайгылуу милициясы кызмат өтөп жаткан жерине басып келип, алгач төгүп көрүшөт. Мас экенсиңер, үйүңөргө кеткиле деген тартип сакчыларынын сөзүн угуп, оговеттер күчөшөт. Сөз менен баштаган бейбаштар автомат көтөрүп жүргөн кызматкердин куралына асылганда гана кайгылуучулар балдарды унаасына жүктөп, тергөөчүлөргө тапшыраардан мурда ичип ичпегендигин тастыктоо үчүн наркология бөлүмүнө жеткиришет. Жолдон ызычы салган балдар бул жактан да тынч отура алышпай, бири туруп биздин чыгармачылык топко асылса, бири туруп тартип сакчыларга тиешет. Анысы аз келгенси бейбаштардын бири инспекторго кол салып, болушуп келген калгандардын бирин погонунун жулуу ийишет. Я не помню, я учу, просто считаю, что стойте. Нормально, Мынтип погон жулуп тегеректигилердин баарын сөгүп жатышты. Тарбия көрбөгөн балдар биздин чыгармачылык топту эртең эле таап өлтүрүп кетем деп да коркутканга чейин айтып таптакыр тынчый алышкан жок. Айта кетсек, бул бейбаштардын бири өлкөбүздө белгилүү Большие леди долбоорунун экинчи ролдорду ойногон артист экени белгилүү болду. Блин, братаны опять в футбол решили поиграть. Почему в пешеходный трап пустили? Сейчас посмотрим, что он мне скажет. Чего вы говорите? Ар кандай ролдорду ойногон артист бала бул жактан да долбоордон үйрөнгөн жоруктарын көрсөтөйүн деди. Айтор наркология бөлүмүнөн да телефонун алып чыгып, тартип сакчыларды да бизди да тартып көрдү. Бирок бул оюн эмес, чыныгы жашоодогу мыйзамды одуно бузуу болгондуктан аракеттери текке кетти. Же экинчи ролдорду гана ойноп келген артист аны эч ким бул жерден тааныбагандыгына ызаландыбы? Айтор өзүн жылдыз сезген баатырдын эч кимге сөзү өтпөй, сөккөндөн башка айла таппады. Бейбаштар бул тийиштүү текшерүүдөн өткөндөн баш тартып коюшту. Бирок анысы жок эле экөө тең бир нерсеге мас болуп жүргөнү көрүнүп турду. Вот и, блядь, заебись нахуй. Поклон. Выкажи, докажи, что я был. Вот камера докажет. Сам это понимаешь. Иди не нахуй, блядь. Сам это понимаешь. Вот что за нахуй ты шакал, гандон, Же жити жок арак ичкендей, же анаша чегип алышкандай, кандай болгону да, күлгөнү да, өздөрүн алып жүргөнү да айбандыкынан айырмаланган жок. Керимбаев, звони за Керимбаев.
Бейбаштар наркологиядан чыккан соң тартипке ылайык окуя болгон аймакка тийиштүү 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Бейбаштар бул жакка да киргенден чыккыча тарбиясынын жоктугун көрсөтүп, большие люди долбоорунун артисти өзүнүн өнөрүнөн, ал эми экинчиси өзүнүн жайдары мүнөзүнөн тайышкан жок. Биз Советский Бакамбаева көчөсүндө туруп кесилген, Советский Бакамбаева көчөсүнүн кесилишинде туруп иштеп аткан кезде эки белгисиз азиат улутунан бала келип алып, бизге келип алып, сөгүнүп, сагынып, койгула жигиттер деген сөзгө вообще маани бербей, ошонун негизинде койгула жигиттер мыйзамды бузуп атасыңар, үйүңөргө жат эс ал десек, аны укпай бизге сөгүп, сагып, мыйзам түрүндө эметсек, чара көрсөк, бизге кол көтөрүп, менин куралыма асылып баштаган кезде буларды күч колдонуп, кийиндик апарып, кийиндидан өткөрүп, анан ички иштер башкармалыгынын 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирдик. Погонум ага чейин Советский Бакамбайдан кармашып атканда тытылыптыр, кийиндидан жууп салышты. Мындан кийинки чараны тергөө эмелерине беребиз, тергөөчүлөргө. Тергөөчүлөр ошо до конца тергөйт да. 1-май ички иштер башкармалыгына жеткирилген соң артист менен анын бир тууганы тергөөчүнүн колуна тапшырылды. Бул жактан гана алгач өздөрүн Асан Үсөн деп тааныштырган бейбаштардын чыныгы аттары белгилүү болуп, артисти Канатбек, ал эми бир тууганы Саматбек Керимбаевдер болуп чыгышты. Айтсак, бул мастарга тартип сакчыларга кол көтөргөндүгү, погон жулгандары жана баш ийбегендери үчүн бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок бул окуядан 3 күн өткөн соң 1-май райондук соту тактаганда Термечиков Мирлан Арстанбекович эмнегедир бийлик өкүлдөрү болуп саналган тартип сакчылардын погондорун жулуп, кол салган бейбаштарды үй камагына кое берип салган. Бул окуяда мынтип бейбаштардын укугу тартип сакчылардыкына караганда жогору турарын тастыктагандай эле болду. Өткөн апта адам өмүрүн алып кеткен жол кырсыксыз дагы аяктаган жок. Эсиңерге салсак, жакында эле Борбор калаасынын түштүк магистралында Мерседес унаасы жолдон чыгып кетип, унаа ээси ордунан мүрт кеткен. Окуя болгон жерде НТС каналынын кабарчылары болуп келди. 29-сентябрь күнү Бишкек шаарынын түштүк магистралында чак түштө жол кырсыгы катталды. Ордуна барган жол күзөтчүлөрүнүн баамында Мерседес үлгүсүндөгү унаа магистрал менен күн батышты көздөй баратып, унаасын баш ийдире албай жолдон чыгып кеткен. Андан соң жолдун четиндеги бетон урунган унаа секирип зымгарага сүзөт. Бул окуяда унаа ээси 1996-жылы туулган бала тез жардам кызматы келгиче каза тапкан. Азырынча маркумдун унаасы эмнеге баш ийбей калган же анын жолдон качканына башка эмне себеп болгону белгисиз калууда. Андыктан биздин редакция жана бул окуя кызыктар болгон тараптар кырсыкка күбө болгондорду издейт. Ал эми кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында сиздер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңыздар болот. 2001-жылы туулган Балыбина Диана издөөгө алынат. Диана ушул жылдын 25 август күнү түшкү саат 12:00 чамасында Бишкек шаарынан чыгып кетип, ушул эле күнү 18:00 чамасында Каракол шаарына келип, үйүнө жетпей дайынсыз жоголгон. Балыбина Диана туурасында кимде кандай маалымат болсо, Каракол шаарынын жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же 0708 310 320 0700 641 106 жана 0700 021 459 номурларына чалууңарды өтүнөбүз. Ысык Ата районунун ички иштер башкармалыгы тарабынан Өмүркулов Жанболот Токто Жумаевич издөөгө алынган. 1973-жылы турган Нарын областынын Жергетал айылынын тургуну кылмыш кодексинин ден соолукка катуу зыян келтирүү менен өлүмгө алып келүү беренеси боюнча шектелүүдө. Өзгөчө белгилери: бою 165-175 см, чачы кара. Бул киши боюнча кимде кандай маалымат болсо, Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгына 0312 61 69 07 же 0701 23 00 33 телефондору аркылуу байланышка чыгыңыздар. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы кабарлайт. 2015-жылдын май айынын аягында 18:00 чамасында Азият улутундагы болжол менен 25-30 жаш курактагы жигит Москва менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде жабырлануучунун ишеничине кирип, 15 000 сомго бааланган ак түстөгү iPhone 5, 21 000 сомго бааланган ак түстөгү iPhone 5s жана ушундай эле iPhone үлгүсүндөгү кара түстөгү чөнтөк телефондорун алып, алардын оңдоп берүүгө 7 000 сом алып белгисиз тарапка дайынсыз жоголгон. Бул окуя боюнча көз боемочу
боемочулук беренеси менен кылмыш иши козголуп, 1-май ички иштер башкармалыгы тарабынан 21 сентябрда 1985-жылы туулган буга чейиндагы көз боемочулук, каракчылык жана зордуктоо беренелери менен жаза тарткан Аджиматов Султан Азаматович колго түшүрүлгөн. Учурда 1-май ички иштер башкармалыгы сүрөттө көрсөтүлгөн кишиден жабыркагандар болсо 0550 102 990, 0702 544 411, 0700 328 182 номерлары аркылуу байланышка чыгууңарды өтүнүшөт. Жети Өгүз райондук ички иштер башкармалыгы дайынсыз жоголгон 1991-жылы туулган Талайбек уулу аскерди издөөгө жарыялайт. Жети Өгүз районунун Барскоон айылынын тургуну 7 сентябрь күнү үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Өзгөчө белгилери: бою 150-160 см, арык чырай келип, чачы кыска, кара, экинчи группадагы майып, кекештенип сүйлөйт. Кийинген кийими кара түстөгү баш кийим, кыска көк түстөгү куртка жана көк түстөгү джинсы шымы, кара жайкы бут кийими. Дайынсыз жоголгон туурасында кимде кандай маалымат болсо 03946 5 14 95, 03946 5 26 38 жана 0554 031 340, 0705 031 340 жана 0709 367 391 телефондору аркылуу байланышка чыгып кабарлаңыздар. Алымүдүн районунун Кайырма айылынын каналында 4 сентябрь күнү эркек кишинин жансыз денеси табылган. Алымүдүн райондук ички иштер бөлүмү учурда бул кишинин өздүгүн аныктоого жардам сурап кайрылууда. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска, кара, кийингени кочкул көк түстөгү футболка, көк джинсы шымы жана кара түстөгү бут кийим. Сүрөттөгү кишини таанып билгендер болсо, Алымүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө 0312 36 35 27, 0550 17 17 17, 0550 50 99 05 жана 0701 800 585 телефондору аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашка чакты, саламатта болуңуздар.